Жогорку кеңештин төрагасы болуп Талант Мамытов шайланды. Бүгүн 4-ноябрда Аларча мамлекеттик резиденциясында парламенттин жыйыны өтүп жатат. Жашыруун добуш берүү үчүн жалпы 101 бюллетень даярдалган. Анын ичинен 100 депутат Мамытовдун талапкерлигин колдоп, 1 депутат каршы болду. Аны талапкер катары Республика Ата журт фракциясы сунуштаган. Белгилей кетсек, Кыргызстан фракциясынын лидери Жогорку кеңештин төрагасы Канатбек Исаев бүгүн 4-ноябрда парламенттин жыйынында президенттик шайлоого катыша тургандыгын жарыялап, Жогорку кеңештин төрагасы кызматын тапшырды. Акыркы суткада коронавирус илдетине кабылган 4 киши каза болду. Алардын 3-өө Бишкектин, 1-өө Баткен облусунун тургуну болушкан. Бул тууралуу коронавирус менен күрөшүү боюнча республикалык штаб кабарлады. 4-ноябрга карата COVID-19 оорусу 495 кишиден аныкталды. Илдетке чалдыккандардын көпчүлүгү Бишкек шаарында, Жалал Абад, Баткен, Чүй, Ош облустарында катталууда. Маалыматка караганда илдетке чалдыккандардын ичинен 527 киши сакайып чыкты. Саламаттык сактоо министрлиги октябрь айындагы митингдердин, чогулуштардын, той топурлардын көптүгү, сасык тумоонун күчөшү менен COVID-19 вирусу да арбагандыгын билдирип, элди санитардык нормаларды сактоого чакырууда. Бүгүн 4-ноябрда башкы прокурор Курманкул Зулушев маалымат жыйын берди. Анда ал козголгон кылмыш иштеринин алкагында өлкө казынасына 5,4 миллион сом түшкөндүгүн билдирди. Анын айтымында экономикалык амнистия өз жыйынтыгын берүүдө. Бүгүнкү күндө козголгон жана тергелип жаткан кылмыш иштери боюнча мамлекетке акча каражат түшүүдө. Жарлыктын алкагында 5,4 миллион сом мамлекеттин казынасына келип түштү. Ал эми кылмыш иши козголбогон, бирок коррупцияга аралашкан аткаминерлердин эч кимиси каражат төгө элек. Атайы органдар ар бир мыйзамсыз табылган мүлккө иликтөө деди Зулушев. Эскерте кетсек, президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров тарабынан 1 айлык мөөнөткө экономикалык амнистия жарыяланган.